Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 61 сабак. Сабактын планын түзүү жөнүндө деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эсиңиздерде болсо, номер 60 сабакта календарлык план тууралуу маалымат алгансыздар. Ал эми бүгүн сабактын планын түзүү жөнүндө. Жаш мугалимдер алгачкы жылдары кыйналган бир маселе күндөлүк сабак өтүүнүн планын түзүү болуп саналат. Бул өтө маанилүү иш. Мугалимдер арасында календарлык план түзүлгөндөн кийин сабактын планы керекпи же жокпу деген дагы суроо туулат. Айрыкча тажрыйбалуу мугалимдер бул жөнүндө көп суроо беришет. Агай айтат, менимче түзүү керек. Анткени ал өтө турган сабактын максат, мазмунун, багытын аныктайт. Албетте, тажрыйбалуу мугалимдер кааласа кеңири планды улам кайра түзүп, убакыт кетирип жүрбөстөн, өзүнчө рационалдуу кыскача формасын таап пайдаланса болот. Эгерде сабагынын натыйжасы көрүнүп турса, ишенимде иштеген мугалимдерди күндө план жазуудан бошотсо болот деп ойлойм дейт. Ал эми жаш мугалимдер, тажрыйбасы жетишсиз мугалимдер албетте жазуусу керек. Сабактын планын түзүү үчүн зарыл каражаттар. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Биринчи, окуу программасы. Анда ар бир теманын эң кыска мазмуну, структурасы берилет. Билим, билгичтик, көндүм, ыкмалар көрсөтүлгөн. Ошол үчүн окуу программасы сабактын максатын аныктоого жана жаңы теманы түшүндүрүүнүн план тезисин түзүүгө, билгичтик, көндүм, ыкмаларды жазып алууга, негизгисин бөлүп алууга жардам берет. Экинчи, календарлык план керек. Үчүнчү, 3-4 варианттагы окуу китеби керек. Төртүнчү, ошол класста сиздин сабагыңызды окутууга арналып жазылган атайын усулдук колдонмо керек. Себеби бул китептерди окумуштуу методисттер даярдайт. Анда ар бир теманын сабактын максаты аныкталып, планы түзүлөт. Демек, биз аны окуп, сабактын планынын үлгүсүн көрүп, сабактын максатын аныктап, план түзүүнү да үйрөнүп алабыз. 5. Энциклопедия, сөздүк, справочник, альбом, карта, таблицалар жыйнагы, техникалык каражаттар. Айрым жаш мугалимдер сабактын планы менен план конспектисин алмаштырып алышат. Сабактын планы бул ошол сабакка мугалимдин үй тапшырманы текшерүүдөн баштап, жаңы теманы түшүндүрүү, көнүгүү, үй тапшырма берүү, баалоо жана башкалар камтылган бул мугалимдин 1 саатта иштөөсүнүн планы болот. Көпчүлүк жаш мугалимдер учурунда үйрөтүлбөгөндүктөн сабактын планын түздесе, сабактын структурасын жазып келет. Тема эле башка болбосо, күндөлүк пландар бири-бирине абдан окшош болот. Мисалы, тема, максаты, жабдылышы, үй тапшырма, суроо, жаңы тема түшүндүрүү булар кайталанып эле жазыла берген. Мындай пландын кереги барбы деген дагы суроо туулат. Жыл бою бир планды жазып жүрө берсек кандай болот деген дагы суроосун агай бизге таштаган экен. Айтмакчы, сабактын планы бул сабактын мазмун, формасына, методуна карап түрдүүчө түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, сабак лекция болот, сабак КВН, сабак сахна, инновациялык сабактардын планы башкача болушу мүмкүн. Жалпысынан сабактын планы бул сабактын формасы, методу тез-тез алмаштырылып турушу керек. Ошондо гана окуучулар тажабайт, өткөн сабагыбыз жугумдуу болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, чындыгында сабактын планы бул кожо көрсүнгө, директор, завуч үчүн жазылбайт. Бул мугалимдин өзүнүн сабакка иштөө үчүн жазылат. Урматтуу кесиптештер, биздин кийинки чыгарылыштагы сабагыбыз эң кызыктуу, маанилүү темалардын бири сабакка анализ берүү тууралуу кеп кылабыз. Андыктан каналга катталып койсоңуздар, өз учурунда биз группаларга жүктөй албай калсак дагы YouTube каналдан көрө аласыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.